Анан бул бүткөндөн кийин агыс эме бар, агыс жүн бар, андан мындан фон кылабыз. Бул кара таза көрсөтпө. Бул Казыбек агай. Ал Нарын шаарындагы кесиптик лицейде уникалдуу реабилитациялык топ менен иштеп, аларга кол өнөрчүлүктөрүнүн түрлөрүн окутат. Ошонун ичинде мен улуттук буюм жасоочу деген Кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүнүн түрлөрүн окутам. Ошол улуттук буюм жасоочу кесибинин окуучулары социалдык колдоого муктаж, жетим, тоголок жетим, жарым жетим, андан тышкары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар окушат да. Ал балдарга кургак уютуу ыкмасы аркылуу ийне менен кийизге сүрөт түшүргөндү үйрөтөт. Анын айтымында, бул ыкма окуучулардын аң сезимин жана эс тутумун жакшыртууга жардам берет. Мындан тышкары, агай студенттерин окууну токтотпой улантышы үчүн шыктандырып турат. Ал балдар жасаган эмгектерин кээ бирин сатып, түшкөн акчаны окуучуларына бөлүштүрүп берет. Он меня повлиял позитивно и разумно тоже. И повлиял умственно тоже. Я имею в виду, что позитивно повлияет меня работой. Он ищет для меня работу, ищет для меня материалы. Бул болсо Сейил жана Сезим аттуу эже-сиңдилер. Сейил Казыбек агайда 1-курста окуйт. Ал эми Сезим мурда лицейди бүтүргөн. Учурда аларга агай буйртма таап бергенге жардам берип жатат. Ушулар жасап, базарга, дүкөндөргө коюп, заказ беришет садик-падиктерге. Аналардан заказын алып жасап беребиз. Дүкөндөргө коюп сатабыз. Арзандарын, чекелерин 300 кылабыз, сонторун 1000 сомдон өйдө кетип. Казыбек агай кол өнөрчүлүккө бала кезинен эле кызыга баштаган. Апасы дагы саймачы болуп шырдак шырыган. Мындай кол өнөрчүлүк менен салттуу аялдар электенгенине карабастан, Казыбек агай аны таштабай аркалап келет. Бул шырдакты ойгонун негизи илгери айымдар, аялдар ойчу да. Анан ушу мен билгенден ушу ат башынарын өрөөнүндө 3-4 эле шырдак ойгон оймочу бар эркектерде. Анан эркек кишиге мындай баягы талантты табият тартуулагандан кийин аны тыштап салбай үйрөтүш керек да. Ал адамдын мугалимдин милдети өзүң билгенди бирөөгө калтырышың керек. Ал тургай жакында эле Казыбек агай жөнүндө дайректүү тасма тартылды. Rocket Media командасы тасма аркылуу Казыбек агайдын окуясын баяндап, 11 ноябрда Нарын шаарында фильмдин бета-чарын өткөрдү. Ошондой эле агайдын окуучулары жасаган кол эмгектеринин жарманкесин уюштурду. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга андан да кыйын да. Коомго негизи коомго кириш, мындай жумуш табыш, финансылык эгемендүүлүктү табыш вообще кыйын негизичи. Ошон үчүн биздин эң биринчи идея бул фильм менен коом ушул тасманы көрүп, көз карашында алмаштырса, кичине болсо дагы толеранттуу мамиле кылса деп ойлогонбуз да. Тасманын авторлору Казыбек агайды, анын окуучуларын көптөгөн адамдар билсе дейт. Ошондуктан алар тасманы ар түрдүү кинофестивалдарга жөнөтүп, андан соң соц түйүндөргө чыгарууну пландап жатышат.